GP. Математика. Bizde бүгінгі темамыз айлана жана тегерек. Айлана жана тегерек. Так. Фигура знала. Бұл жақта деген негізі айлананың аянтын табу үшін бізде формула не болады? PR квадрат болчу. R деген не? Бұл центрден баштап айлананың қырын көздөй ұзындық, аралық. Значит, айтқанда, ал эми айлананың кесіп өткен сызық бұл не деп аталат? Хорда деп аталат. Хорда деп аталат. Ал эми айлананы центринен кесіп өткен башкача айтып кесилчи. Центринен өткен кесинди, центрден кесип өттү. Ал диаметр болуп калат. Баары эле билип жүрөт диаметр эмне экенин. Диаметр бизде 2 арга барабар, радиустун 2 эсесине барабар. Кийинкиси болсо айлананын узундугу А менен белгиленет. Аңгисе circumference деп коет негизи. Или длина окружности. Получается, bunun узундугу 2πr. Же болбосо диаметр көбөйтүлгөн π. Π эсиңерде болсо болжол менен 3,14 көрөр. 14, 15, 92 деп көтөрсөң болот, бирок ал өзүңөргө жараша 3,14 колдонсоңор жетиштүү эле болот. Ал эми ушул жактагы эмненин узундугун тапсак болот. Келе. Жаанын узундугу А, Б деп коюлду. Центр О болсун. Жа мынтип жазылат, мындай болуп жазылат. Жа деген нерсе бул. Жаанын узундугун табуу үчүн бизде бул жактан эмне керек? Бурчу керек. Мындайча айтканда толук эле узундук такмасак да болобуз да биз. 2πr эле керек болот. Бирок көбөйтөбүз альфага бөлөбүз 360га. Толук 360 градустун альфа бөлүгү да. Çünkü ошондуктан 360га бөлөбүз да альфага көбөйтүп. Ал эми бизге дагы табуу керек болбосо эмнени да жарык коюңдар. Так. Эми сектордун аянты. Могул жер. Окшоп турбайбы бөлүгү? Сектордун аянты АОБ пицца окшогон бөлүк. Кадимки эле аянтты табабыз. Бирок ошол бурчтун альфа бөлүгү да 160тан альфа бөлүгү. Толук бөлүгүн албайбыз да. Эми бул базовый мындайча айтканда формула. Баштапкы айлана кириши боюнча. Манын ичиндеги бурчтар менен аралаштыруусу. Иштен сызылган бурчтар деп койсок болот, же вписанные углы орусча жаза. Вписанные углы. Кайсы бир бурчтар бир жаага таянса, могул жаага таянат да. А бурчу, Б бурчу, С бурчу болсун. Мисалы, бир жаага таянган үчүн ал бурчтар барабар. А бурчу барабар Б бурчуна, барабар С бурчуна. Ани диаметрге таянган бурч тик болот.
мындайча айтканда 90 градус. Мисалын көрсөтүп берейин. Диаметр болсун, бизде деген диаметрде биз кызыл менен чек коелу. Центр болуп туруп эле диаметр болсо, диаметр бизде кайсы бир бурчтар таянсын. Мындай болгон. Анда бизде А, Б, С бурчтары. А бурчу бар Б бурчуна, С бурчуна баардыгы тең 90 градус болот. Себеби диаметрге таянды. Диаметрге таянган үчүн. Эми тиешелүү эсептер. Бул жактан биз тексти тапкыла деген. Бизде 3 бурч ичинде мындай бурчтар берилген дагы, то есть узундук кордалар берилген дагы. Кийин x тапкыла деп коелу. X'ти кантип табабыз дей турган болсоор, мына карагыла. Анда биз мындай бурчтарды жаратсак. Көрөсүңөрбү? Могул бурч. Могул бурч. Бир жаага таянып жатышат да, могул жака. Могул жака таянып жатат. Же наркы бетине эле карасак болот, Получается, кайсы бурчтар барабар болуп ошондо? Бул бурч менен бул бурч барабар. Себеби наркы жаага таянган үчүн. Бул бурч менен бул бурч барабар. Эми карама каршы бурчтар сөзсүз түрдө барабар. Эми карагыла. Эсиңерде болсо, мурдагы сабакта биз подобный треугольник, значит, окшош үч бурчтарды өткөнбүз, Могу окшош бурчту карайлы да. Көрсөңүз, сызык бурч деген эмне? Могунда 12 экен да. 12 катыш жарата турган болчу. Анан бул сызык бурчтукунда 9 экен. 9га бөлсөк барабар болот. Эми бул точканыкында x болсо, бул точканыкында 6 экен. 6га бөлсөк анда x белгилүү болуп калат. Кайсылаш көйтүп чыгарып болсун бул жакта. 6 12 көйтсөк 72 барабар 9x. 9га бөлсөк 72 бөлүнгөн 9 бул 8 болот экен. Демек x 8ге барабар. Кийинки эсепте бул мисалы 3 бурчтуктардын сөзсүз түрдө мисалы аралаштырып берет, бурчтардын теоремасын аралаштырып берет. Кайра эле ушул нерсени көргөндө эле биз эмне кылсак болот? Албетте бизде толук радиус тапкыла деген, бирок радиус Адан Оого чейин да. Ал бизде боштук берип, могул жакта берип койгон. Биз башында азыр толук таба берели да. Себеби бул жак жана кошуп алсак диаметр болот экен. Ушуну x'ке барабар деп алсак, анда кандай катыштар пайда болот? Мына жазабыз да. Бул жак менен бул жак барабар деген сыяктуу. Бул жак менен бул жак барабар. Катыш жарата берели. Муку 20 болсо точканыкы, тигин точкасыныкы 10 экен. Барабар болот. Муку x болсо, наркыныкы 15 экен. Эми карасак, катыштардыкы экеси болуп турбайбы? Демек анда x деген эмне болот? 30 болуп калат да. Же муну чарпып кетирели. 20-ны 15ке көйтсөк, барабар болот 10x'ке. 10 бөлүү болсо, бул жак 300 бөлүнгөн 10 барабар x. 300 10га бөлсөк, бул 30га барабар болот. Демек, бул жер экен да. Ал эми биз деген АЕ менен ЕЦны кошсок, бул диаметр чыгат да. АЕ бизде деген 30 болсо, ЕЦ бизде 10 болсо, толук диаметр анда 40 экен да. Радиусун 2 бөлүп койсок, радиус чыгат да, 20 чыгат. Радиусу чыкты.
Эми бир гана окшош учуштарга акцент бере бербей, көңүл барын ошонун үстүнө кое бербей, башка теоремаларда колдонуларын эстен чыгарбагыла. Мисалы, могул жерде карагыла. Эми тең капталдуу үч бурчтарды колдоно албайсыңар, себеби дегенде биз мындай сызып койсок жарай калат. Себеби бизге деген айланага таяныш керек да, бул айланага жетпей калганда, ошондуктан бул ката болуп калат да, пиштей албайбыз. Биз эмнени көрсөк болот? Ушул жерден биз 90 градусту көргөндө, демек Пифагордун теоремасы менен иштесек болот деген нерсе. Айлананын бир мыкты жери эмне? Айлананын жакшы жери бул жакта радиус ар дайым бирдей да. То есть Одан Цга чейинки радиус, мисалы, ОЦ барабар ОБ, еще ОА да. Булардын узунлуктары бирдей да. Радиус да. Ал эми ОК бизде радиус кемитилген 4 да. Бул жакта 4 болсо, демек радиус кемитилген 4 бул жери. Бизде 3 бурчтук пайда болуп атат. 90 градусту көрүп турасыз да. 90 градус аркылуу иштеп жатабыз да. То есть биздеги могул жагы радиус экен, ар экен. Бул жак бети канча? 16 болсо, 8 так бөлүнөт. Себеби дегенде бул тең капталдуу үч бурчтукта. Тең капталдуу үч бурчтукка 90 градус түшкөндө бул и бисектриса болот. И медиана болот. Ушуну жакшылап жаттап алып көп учурда келип калат да, билинбей эле. Эгерде тең капталдуу үч бурчтукта кандайдыр бир нерсе түшсө, мисалы, бийлик түшө турган болсо, демек ушул жерде медиана жатат. Ушул жерде бисектриса жатат. Чүнкү тең капталдуу үч бурчтуктун ортосуна бөлүп өтсө. Хорошо. Дальше. Демек бул жак бети капталы r-4 экен. Негизи 8 болду. Демек ушул Пифагордун теоремасы менен чарпы жак чыгып калат. Теңдемеси кандай болуп калат экен анда? r-4-түн квадраты кошулган 8-дин квадраты барабар r квадрат. Кыскача көйдү формула менен ачканды унутпагыла. r бирине түшүрүп койсоңор ката чыгып калат. Ал эми кыскача көйдү формуласын ачсаңар, 8r плюс 16 плюс 64 барабар r квадрат. R квадраттар кыскарат. 8r'ды ар жакка өткөрсөк, бул экөөнүн суммасы 80, 8r 8ге бөлсөк, демек радиус 10го барабар экен. Эми көп бул эсепти, мисалы, 4 ан 8 деп чыгарганда, мисалычы, кайсы бир Instagram блогерлерден көрүп калдым. Бирок аларды ката чыккан. Ошондуктан 10 экенин жакшылап баса кеткиле. Мындан дагы тышкары теоремалар кеттик. Ой. Батан айлана керек бизге азыр. Бул жак центр болот, Центрге таянган бурч ар дайым 2 эсе чоң болот. Айланага таянган бурчтан караганда. Эгерде бул жерде альфа болот турган болсо, анда бул жер 2 альфа болот. 2 альфа болот да. Ал эми бул жакта хорда. Центрде жаткан бурчу бар да. 2 альфа болот бул жерде. Чүнкү 2 альфа. Андан тышкары теорема бар. Мындай болду. Айлананы кесип өтсүн. Центр О болсун. Мында бизде булар радиустар. Радиус. Эми көрүп атсаңарбы? Бизде бурчтар пайда болду аны жерде. Бирок альфа бурчун деп койсок, бул жагын бета десек, гамма десек, анда биз гаммадан бетаны кемитип 2ге бөлсөк, бул альфага барабар болот. Карагыла. Чоң жак бетинен, мисалы, сырт жак бетинен кичикини кемитип 2ге бөлгөндө айырмасын, бул жакта альфа чыгат да. Кандай гана учур болбосун, мисалы. Мындай да болушу мүмкүн. Бирөөсү кесип өтүп, бирөөсү жаны өтсө. Эми жаны өткөнгө кесип өткөн айырмасы эмне болот?
жан өтті, мындан тегілеп кетті. Бұл жақта центр болсын. Радиус. Эми айлананы жаны өтсө, радиус центрді көздөй 90 градус менчет. 90 градус болушу жери. Анда бул жак бетте бурчтарыбыз альфа, бета, гамма. Анда гаммадан беттаны кемитсек, 2-ге бөлсөк альфаны алабыз. Мындай шектинде формуласы бирдей эле болот. Формулалары бирдей. Мына ошолордун үчүнчүсү. Эми эки жагын тең жаны өтсө эмне болот? Бир жаны өттү. Эки жаны өттү. Так, центр. Центрде көздөй бул жактан 90 градус түшөт. 90 градус болот. 90 градустан түшөт. Ал эми бул эки жагы барабар болот. Эки жагы барабар. Формуласы да ушундай болот. Мисалы альфа, бета, гамма деп турган болсо, эми бул сызыкты түзөк. Эче айтканда окшош же болбосо барабар үч бурчтуктар чыгат. Бул бурч менен бул бурч барабар болот. Бул жактар 90 градустан кийин белгилүү болду. Бул бурч менен бул бурч барабар. Бул бурч менен бул бурчу барабар болуп чыгат. Так, азыр ал формула кайсы жактан издешсе болот. И мынакей ошонун жанында силер муну путать албагыла, алмаштыра албагыла. Ушул формуланы эстеп чыгарып кетишиңер каталып калат. Окшош болуп турат. Сүрөттөр окшош, бирок чыгарышы да окшош болушу мүмкүн. Эч кандай эмес. Андай эмес да. Себеби эмнеге? Бул жакта көрүп атсаңарбы? Булар центрге таянып атыр да. Центрге таянып атыр. Ал эми бул жакта центр жок. Бул жерде мисалы карасаңар, центрди айткан эмес да. Центр могул жерде эле жүрөт. Бул болгону эмне? Ички бурчтарды бирдей бурчка таянып. Бияга 30 болсо, демек бияга 30 деген нерсе да. Бияга 80, бияга 80 болсун. 30 болсо, так, дальше. Бул жагы канча? Бул жагы 100. Демек бияга 50. Демек бияга 130 экен. Бул жер 130 экен. То есть бизде 4 бурчтук пайда болду азырчы. Мындай болгон, э. Бул жак бети 130. Бул жак бети x. Бул жак бети 80. Эми бул жак бети менен бул жак бети бирдей эле чыгат. 130 болсо. 4 бурчтардын суммасынан чыгарып эле. 260 кошулган 80 барабар 360. Кемитип алсак x барабар 100төн 80 эмсек 20 экен, э. X барабар 20. Жок. V болуп чыгат. Так, дальше. Подождите. Все. Так, ал эми бул жакта 3 бурчтукту жаны, то есть айлананын жаны өткөн сызыктар эмне болот азыр? Эгерде кандайдыр фигура айлананын сыртына сызылса, кийинче айтканда, жаңы 3 бурчтук сызылып туруп, ошону чыгарайлы азыр. Ошонун формуласын көрсөтүп коеюн. Жаны өтүп атат. 2. Сөз түрү жаны өтүш керек. 3. Жаны өтсө. Анда могул жактардан бөлүнөт. Бул жактан бөлүндү, бул жактан бөлүндү, бул жактан бөлүндү. Ушул 3 бурчтук жактар барабар, жаны өткөн жактар барабар.
Могул формулада негизи арзар 90 градус болуп, жаны өтсө эки жагынан тең. Эки жактын капталдары барабар деген э. Бирок бул жактан жаны өтүп атат барабар. Могул экөө барабар. Бул жагы менен бул жагы дагы барабар. Кандай фигура гана жаны өтпөсүн? Мисалы, айлана болушу мүмкүн, айлананын сыртынан дегенде төрт бурчтук жаны өтүп калышы мүмкүн да. Бул жак менен бул жагы барабар болот. Бияктан бөлүнүп өткөн да, мисалы. Бул жагы менен бул жагы барабар болот. Бул жагы менен бул жагы барабар. Бияка кошулган. Кошулган деп койду. Бул жагы менен бул жагы да барабар болот. Ушундай формула. Анын кийинки эсепти көрөлү мисалы. Ошонун үстүндө. Так. АБЦ периметри канча деп сураган экен да. Биз билебиз, ана формула көргөндөн кийин, демек бул жак менен бул жак барабар. Бул жак менен бул жак барабар. Бул жак менен бул жак барабар. 7 болсо бул жакта 7, 5 болсо бул жакта 5, бул жакта 12 болсо бул жакта 12. Баарын коштуруп 2 бөлүп коелу. 5 кошуу 7, кошулган 12, көбөйтүлгөн 2 да. Ушул эле сандар кайталанып чыгат да. Арды кошуп керек жок. 12, 24. 24'tü 2'ye bölüp koysak 48. Demek perimetre 48 ekan. 48. Emin. İçten sızılan aylana, emin sırttan sızılan aylana olsa. Sırttan sızılan aylana. Sırttan sızılan aylana kандай болуп калат? Aylana бар. Aylananın içine figura sızıldı. 4 burçluk sızılат misal. Burç tarafında болушу мүмкүн, misal bu alfa burçu, beta burçu, gamma, delta. Тетта да коелу. Бул жакта формуламда карама каршы бурчтардын суммасы альфаны гаммага кошсок 180 барабар болот. Бета менен теттаны кошсок 180 градуска барабар болот. Булардын ичинде кийинчерээк өзүңөр көрөсүңөр. Элем практика жүзүндө да ушул алынган маалыматтарды колдон көрөлү. Ага. İşte ne belirgen? Бул жак бети 140 градус берген, бул жак бети x деп берген. Эми экөөнүн суммасы 180ге барабар болот деп айта албайбыз. Себеби бул жактан сызылыш керек болчу үчүн. Бул жактан жеткен жок. Кантип карасак болот? Биз эсеңде могул нерсе барабар болот деп айтканбыз. Анда бул жак бети 140 градус да. Айлана өзү 160 градус да. Демек анда işte бул жагы канча градус болуп калат анда? 140 градус болсо 360'tan кемитебиz 140'ты. 220 градус экен. 220 градус. А эми мисалы бул дуганын, то есть мындайча айтканда жаанын жарымы болот эмеспи? Ал бурч. Могул бурч. Демек 220'нын жарымы канча барабар? 110 барабар. 110. Демек экөө барабар. Салаттуу сертификатка жетүү үчүн мен ушундай сыяктуу маалыматтарга ээ болуш керек. Так. Ой есеп. Эми бир аз көбүрөөк именно ошого тиешелүү эсептер келет, бурчтар менен иштешет көбүнчө. Ордун өзүндө. Мисалы могул жерден x'ти тапкыла дейт. Кантип тапсак болот? Албетте бул жактан болгон бардык маалыматтарды карай бересиз да. Бул центрден кетсе, демек бул диаметр экен, демек бул жер 90 градус деп турулу. 90-40, демек бул жагы 50 градус. Ал эми могул таянган бурчтарды карап турулучу. Таянган бурчтарды карап туруп, демек бул бурч ушул жага таянса, бул жактан бул бурч дагы ушул жага таянат экен. Демек x канчага бар? X 50 градуска барар деп аңдап кое беребиз. Так, өзгөчө эсептер. Өзгөчө эсептер деле жок экен. Карала. Азыр жанагы
Айырмалай белгиле ол жерден. Көрдүңөрбү? Бирөө центрге тийген, бирөө центрге эч кандай тиешеси жок. Көрсөңбү? Мына центрде. Анан бул жакта x табып коюшуң оңой эле. 110дон 60-ты кемитип туруп 2 бөлүп коебуз дегенбиз. Кемитсек 50, 2 бөлсөк 25. А чоң болду. Анан бул жактачы? Бул жакта уже айланып иштеп чыгыш керек болот, Ким кайсы жагы эмне деп. Бул жагы 50 болсо, бул жагы 130. Месиңерде мисалы бул бир бурчка таянганчтар деп. Бир жайга таянганчтар. Бияга 50 болсо, бияга да 50, демек бияга да 130 да. 130. Бияга 70 болсо, бияга да 70. Мына 4-3 пайда болду. Бул жака сары жакшы болду. 4-3 пайда болду. Бул жагы 70 градус. Бияга 130, бияга 130, бияга x. Демек ушарды кошуп чыгабыз. X кошулган 260, кошулган 70 барабар 160 градус карар экен да. Так, x барабар 260 дегенсек 100 калат, 100дөн 70 дегенсек 30 калат. Демек x барабар 30 градус экен. Айырмасы мынакей. Бирөө центрге таянды, бирөөнүн центри жок. Центр негизи бул жакта болуш керек болсо. Так, бөлүп чыгардык. Тагын келген бир эсептердин бири. Бойлгон жагын эле тапкыла дейт. Бойлгон бурчунун жагы барабар дейт. Эми оңой эле бул жактан деле табып коет эле. Мына карасаң, бул жакта эмне эле? 90 градус эмеспи? Жана өткөн жактары демек 90 болсо, ичи 360 чыгыш, 3 айлананы 180 чыкты бул жагы. Бул экөөнүн да сумма 180 чыгыш, демек 135 градус. Эми айлана өзү деген 160 градус болуп турган болсо, мында 135ти биз болгону 160га бөлүп коебуз да кыскартып коебуз. Ушул жерден кыскартып кой туруп салыштыруу жөнүндө болот. Эми буларга тиешелүү дагы мисалы эсептер силерге жөнөтүп коем. Анан өзүңөр алдынча отуруп алып иштей бересиңер. Так. Башка өзгөчөлүктөр деле калбады. Так, бул жактан да логика асабын көрсөтүп коеюн. Эми идеяда так чыкпаган сандар да чыгат, маанилер чыгат да. Карасаңар бул жерде кайсыл гана маалымат колдонуп чыкпайлы, мисалы бурчка таянганда мындай дей турган болсок, биз бул жака алып келишибиз керек болсо, мисалы 90 градус чыгыш үчүнчү. Туура. Ал жакта болбой калат экен мисалы. Бирок биз эмнени көрүп турабыз? Ушул жактан уже бул подсказка болуп калды, сразу элечи. Негизи эле эртерээк көрөт болдум. Мындайынан чий болсаңар, бул жер өзү эле 90 градуста. 90 градус. Да бир аз ашып кетти, көрдүңөрбү? Бир аз ашып кеткен, демек ал 90дон чоңураак деген нерсе. Ал жер 91 кайсы бир бурчта 90+x. Эми x албетте оңсам болот да, бурчтар терс болушу мүмкүн эмес. Анда жооп кайсы болуп калат? Бул жактан жооп А болуп калат. Мынакей. Башка өзгөчө эсептер деле жок. Айлана тиешелүү баардык эсептер иштеп чыкты азыр. Өзгөчөлүктөр бар. Эми бүгүнчө сабакты аяктадык десек болот. Саламатта болгула. Көрүшкөнчө.